Мына ушул аятта мындай дейт: "О адамдар". Бул жерде момундар деген жок. Дегеле адамдар. Бардыгыбызды айтып атат. Бүт эле. Өзүн адаммын деп эсептеген адамдарды айтып атат. О адамдар, biz силерди bir erkekten, Tağratın Adam Aleyhisselam'dan, bir eneden al, Hava eneden. Силерди жараттык, ve cealnakum şu'uba. Силерди улут кылып, жут кылып. Ve kabail, уру кылып жараттык. Улут дагы, уру дагы. Ничүн? Бөлүнүп жарылыш үчүнбү? Жок. Литаарафу, бири-бириңерди таанып жүрүш үчүн. Пайгамбар айтпайбы, мен Курайш урусунамын деп. Турабы? Мен Курайш урусунамын деп. Бири саяктан болот, бири солто болот, бири токмок болот. Ар кандай урулар бар бизде, турабы? Сары багыш бар, жөнөкөй багышы бар. Ушинтип кете берет. Эмне үчүн? Бири-бирин тааныш үчүн. Экинчиден, бир урудан үйлөнбөш үчүн дагы. Алыстан үйлөнсө уруктарыбыз эмне болот экен? Бузулбайт экен. Ошон үчүн Al-Fiqhul Islami деген жакшы китеп бар. Вахбату Зухайлидин жакшы өтө мыкты деңгээлде жазылган. Ошол жерде да айтыптыр, өтө жакындар Куда сөөк болбой эле койгула деп. Жашап кетсе жакшы. Бирок кокус ажырашып кетсе, бир туугандар экиге бөлүнөт экенбиз. Бир туугандар экиге бөлүнөт. Бири сен тиги тарап болуп атасың, кой деп койсоң болмойт. Бири ай кой дегенде эмне жашнакай эле жашаса боло бермек да, биз эмне кылалы, кактан билели деп кыскасы келишпестиктер пайда болот экен. Бул боюнча пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне деген? Алыстан үйлөнгүлө, алыстан үйлөнбөсөңөр урууңар эмне болот? Алсызданып кетет деген. Ошон үчүн бизде муну хадисти митип эле койгон. 7 атадан нар үйлөнсүн койкой, бир урудан үйлөнсө дагы. Бир урудан үйлөнсө дагы 7 атадан нар үйлөнсүн. Эмне үчүн? Урук алсызданбаш. Инвалид, оорукчан балдардын бардыгы жакындар Куда сөөк боло бергендиктен. Өзү менен өзү кайнай бергендер.